Бир чоң дарак орто эсеп менен суткасына бир адамдын дем алуусуна керектелген кычкылтек бөлүп чыгарат. Бишкекте кеминде 250 миңдей дарак бар. Жашоочулардын саны болсо 1 миллион 100 миңден ашат. Демек калаага жок эле дегенде дагы 800 миңден ашык дарак керек. Каладагы жолдорду кеңейтүү же имарат курууда бак дарактар кыркылган учурларды көрүп эле жүрөбүз. Бирок аны алдын алып көзөмөлдөсө болот. Анын бир жолу дарактарды каттоого алуу. Ал атайын программада электрондук маалымат базасын түзүүнү камтыйт. Анда дарактардын жайгашкан жери, түрү, абалы, өзгөчөлүгү жана башка көптөгөн маалыматтар жазылат. Ушундай жол менен мэрия каладагы бак дарактарды багууга жумшалган каражатты натыйжалуу пландаштырып, алардын өсүүсү үчүн зарыл чараларды көрө алат. Бактыга жараша Бишкекте дарактарды инвентаризациялоо иши жүрүп жатат. Аны Арча коомдук фонду Сорос Кыргызстандын колдоосу менен ишке ашырууда. Green Marea KG сайтындагы каттоого алынган дарактар тууралуу маалыматтын жардамы менен биз тургундар аларды кыюудан же зыянга учуратуудан